болгон, нарыктуулугун аныктаган анын каада салты жана үрп адаты. Ал эле эмес анын сакталышы, уланышы, эл арасында пайдаланылышы чоң мааниге ээ. Бүгүнкү күндө кыргыз эли нукура салтын колдонуп жатабы, же болбосо кээ бирин унутта калып, каадабыз калыптанбай, артыкпаш болуп, же жетишсиз болуудабы. Акыркы жылдары той мааракелерде каза болгон кишини акыркы сапарга узатуу зыйнатында ашыкча чыгымдар сарапталып, ысырапкорчулуктун туу чокусуна чыгып бараткандайбыз. Аны ар бирибиз сезип көрүп турсак да, жоюуга аракетибиз алсыз же калуубуз жетишсиз. Тагыраак айтканда, эл арасына сиңген жүрөлгөбүздү колдонбой кое албай, кыйла убара тартып жатабыз. Андан мурун каада салт деген эмне? Кыргыз элинин нагыз салттары кайсылар экенине кайрылалы. Каада салт элдин турмуш тиричиликтеги, үй-бүлөдөгү жүрүм-турум нормалары, эрежелери, ырым-жырым, адеп-акак, каада жөрөлгө, жол жоболордун жыйындысы. Каада салт улут менен кошо пайда болуп, узак мөөнөт жашап келген. Белгилүү географиялык чөйрөгө жана тарыхый шарттарга байланыштуу калыптанган. Ар бир элдин, этностук топтун, улуттун ичинде гана салыштырмалуу туруктуулукка ээ жана бир муундун экинчи муунга тынымсыз өтүп, коомдук пикирдин күчү менен аткарылып жана сакталып турат. Каада салт дегенде диний түшүнүктө, андан кийин социалдык жана күндөлүк жашоо турмушка ыңгайлашып, байыркы замандан бери оңдолуп, түздөлүп, өзүнө мүнөздүү туруктуу жөрөлгөлөр менен коштолуп, андан соң адамдын руханий байлыгына, интеллектуалдык, физикалык, материалдык байлыгына жана убактысына зыян болбогондо гана акырындап элдин салтына айланат. Самайга кумар таккамын кызым, салкын бир жерге баккамын кызым. Арытылтып камчы салдырба кызым, атаңа нәлә талдырба кызым. Эң алгач баланын төрөлүшүндө сүйүнчүлүү, ат коюу, жентек, бешик той берүү, тушоо кесүү, сүннөткө отургузуу жөрөлгөлөрү бар. Аны улай кыз берүү, уул үйлөө, кудалашуу, тогуздап калың берүү, сөйкө салуу, жар көрүшүү, келин көрүү, нике кыюу, өкүл ата жана өкүл эне дайындоо, отко киргизүү, төркүлөтүү жана сеп берүү салттары да учурга чейин уланган. Каза болгон кишини акыркы сапарга узатуу зыйнатына кабар айтуу, тул көтөрүү, кара кийүү, кошок кошуу, сөөк жуу, кепиндөө, сөөк коюу, жыртыш берүү, үчүлүк, жетилик, кыркылык, жылдыгаш, жыт чыгаруу, Куран окутуу каадалары колдонулат. Бала үйлөнгөндөн тойго чейин эне атасы ушу сандыкка бардыгын жыя берип, кийин келинге өткөрүп берет. Мынакей, муну алгыла. Бул дагы сонун көйнөгү экен. Салт муунда муунга, окумдан тукумга өтүп, узак мөөнөт бою сакталып келген социалдык жана маданий мурастын элементи. Элдик каада салттар этностун, улуттун тубасы өзгөчөлүгүн, башка элден айырмачылыгын көргөзөт жана ошол өзгөчөлүктү сактап калууга жөндөмдүү жаңы муунду тарбиялоо анын негизги милдети болуп эсептелет. Алардын адеп-акылык тарбиясына коркунучу жокторун, кайра ага көмөктөш болгондорун эл өзүнө эчак эле сиңирип алган. Салттарда азыркы кезде совет мезгилинин, кошуна элдердин таасири сыяктуу факторлордун натыйжасында ар кайсы региондордо ажырымдар бар. Көрүп турушат да, кредитке батып, жалгыз уулубузду зорго үйлөнтүп жатканыбызды. Аярлап баккан кызыбыз, анан кантип 5000 болуп калсын? 5000 болбойбу? Болбойт. Кашкара, кашкара, кашкара кел, казанда кайнайт жүз бара. Жылгы союп, чучук каптап, келген конокторго сый урмат менен мынакей эт тартып баштады, кыргыз көчү жолун улайт. Каада салт үрп адат элдин жаштарды ыймандуу, абийирдүү, адилет, акыл эстүү, адамгерчиликтүү, топуктуу, кеңпейил, эл алдында жоопкерчиликтүү болууга чакырыгы жана элдерин коргоого үндөө, адамдар менен алака түзүп, маданияттуу болууга, өз кезегинде аларды дагы жаштарга таалим-тарбия берүүгө үйрөтүү, башкача айтканда элдин жаштарга жол көрсөткүчү болуп саналат.